Эми мен жаш өспүрүмдөргө чын жүрөгүмө каалап кетелим. Колуңуздардан келсе, ден соолукту чыңаш керек да. Анан ушу жаратканын берген ден соолукту эмне себептен бул тышкы нерселер менен зыян келтириш керек. Ошол эле чылымды айтып атасыздар. Чылым чөгү бул ден соолукка өтө зыян. Чылымдан бир да пайда жок да. Ошо чылым чеккенден көрө аны спорт менен машык кыла. Чылым деп айтабыз, мына бул ыш да. Ыш деп смог деп кыш бою күрөшүп чыгып атабыз да. Бул мамлекеттик деңгээлде. Адамдык физиологиялык деңгээлде ала турган болсок, бул ыш болгон ыштын баары өпкөгө кирип, бул кан тамырды, дем алууну жана ошол жүрөктүн согушуна чейин айыбдан зыяндап келе турган нерсе да. Ошон үчүн мен өспүрүмдөрдү чакырып кетет элем. Эч качан ал жаман адатка көнбөгүлө, андан көрө китеп көбүрөөк окугула, спорт менен машык кыла, сергек жашоо менен алек болгула.